361 кошулган 544 амалынын мааниси кайсы саногунда туура көрсөтүлгөн? Бизге бул жерде кошуу амалы берилген. Ал амалды кайсыл саногу туура көрсөтүп жата тургандыгын карайбыз. Биздин биринчи кошулуучубуз 361. Демек, бул сан чоңоюп жатат. Анда бизде саногубуздагы сол жактан оң жакты карай сандарыбыз чоңоюусу керек. Анда бул жерде карайбыз. Биринчи сол жактагы сандарыбыз 361, 361, 361. Биздин биринчи кошулуучубуз. Ага экинчи кошулуучуну 544 кайсыл жоопто туура кошулуп жатканын карайбыз. Биринчи жоопто 361 санына алгач 400, андан кийин 50, андан кийин 4 саны кошулган. Жалпы 454 саны кошулуп, биринчи жооп туура эмес көрсөтүлгөн. Экинчи жоопту карайбыз. 361 санына алгач 500, андан кийин 40, андан кийин 4 саны кошулган. Жалпы бул жерде 544 саны кошулган. Биздин экинчи кошулуучубуз бул жерде туура кошулуп көрсөтүлгөн. Демек, ал жоопту белгилеп алабыз. Үчүнчү жоопту карайбыз. 361 санына алгач 50, андан кийин 40, андан кийин 4 саны кошулуп, жалпы биз издеген кошулуучу эмес, башка 94 деген сан кошулуп калган. Демек, бул жооп дагы туура эмес. Анда эмесе, дагы бир мисал аткарып көрөлү. Төмөндөгү туюнтмалардан кайсынысын бул саноогун колдонуп чыгарууга болот? Демек, бизде бул жердеги туюнтмалардын баары кошуу экен. Демек, саныбыз 718ге кошобуз 200'тү, андан кийин 40'ты кошуп турбуз. Жалпы 240 санын кошуп атат. Жооптон карайбыз. 718ге 240'ты кошкон. Бул жоопто туура көрсөтүлгөн. Башка бир суроо карап көрөбүз. Бул суроодо 585 кемитүү 368 амалынын мааниси кайсы саногунда туура көрсөтүлгөн дейт. Бул жерде кемитүү амалы берилиптир. Демек, бизде саногубуз оң жактан сол жакты карай кетет. Демек, оң жактан сол жакты карай кеткен сандарды карайбыз. Алгач бизде кемүүчүбүз 585 болчу. Бул жерде 558 болуп, ката көрсөтүлүп калган. 585, 585. Ал санда кемитебиз 368'ди. 386 болуп, бул жооп дагы туура болбой калган. Анда үчүнчү жоопту карайбыз. 585'тен кемитебиз 300'дү, андан кийин 60'ты, андан кийин 8'ди. Жалпы 368 санын кемитип жатабыз. Демек, бул жооп туура. Башка бир суроо да аткарып көрөбүз. Төмөндөгү туюнтмалардын кайсынысын бул саногун колдонуп чыгарууга болот? Бул жерде жалпысынан кемитүү амалы берилген. Демек, биз оң жактагы санды карайбыз. Оң жактан сол жакты карай кетет саногубуз. 935'тен кемитебиз 400'дү, андан кийин 20'ны. Алгач 400, андан кийин 20, жалпы 420 санын кемитип жатабыз. Карайбыз. 935'тен 420'ны кемиткен бул туюнтманын мааниси көрсөтүлгөн.